Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү биздин сабактын темасы өз алдынча разряддын түрлөрү. Сабактын жүрүшүндө силер балдар өз алдынча разряддын түрлөрү болгон учкун, чагылган, электр жаасы жөнүндө толук маалыматка ээ болосуңар. Өз алдынча разряддын түрлөрүн билүү алдында төмөнкү суроолорго өз алдынча жооп берип көргүлө. Биринчи суроо: газ нормалдуу шартта ток өткөрөбү? Кана балдар, баарыбыз өз алдынча жооп берип көрөлү. Демек, газ нормалдуу шартта ток өткөрбөйт, анткени алар нейтралдуу атом жана молекулалардан турушат. Экинчи суроо: эмненин жардамы аркылуу газдарда токту пайда кылууга болот? Демек, ионизатордун жардамы менен. Ионизатордун кызматын рентген нуру, гамма нуру, ошондой эле жалын аткарат. Үчүнчү суроо: газдарда токту алып жүрүүчү бөлүкчө. Башкача айтканда, газдарда токту ташуучу бөлүкчөлөр булар иондор жана электрондор. Төртүнчү суроо: кан угу тогу деген эмне? Демек, чыңалууга көз каранды болбой калган токту биз кан угу тогу деп атайбыз. Бешинчи: газ разряды деген эмне? Газдагы токтун пайда болуусу. Демек балдар, биз сабакка тиешелүү болгон негизги аныктамаларды кайталап алдык. Темабызга өтөбүз анда. Өз алдынча разряд. Эч кандай ионизатору жок эле пайда болгон газдагы токту өз алдынча разряд деп атайбыз. Өз алдынча разряддын бир нече түрлөрү бар. Мына ушунун ичинен биз учкун, чагылган, электр жаасына токтолобуз. Учкун разряды жогорку чыңалуунун булагына эки изоляцияланган өткөргүчтөрдү бириктирип, алардын ачык учтарын бири-бирине жакындатканыбызда экөөнүн арасында учкун пайда болот. Демек, бул биринчи сүрөттө көрсөтүлүп турат балдар. Байкоого болот мына ушул жерден. Учкун чартылдаган үндөр менен коштолуп, атмосферада белгилүү өлчөмдө озон пайда кылат. Учкунду жогорку вольттуу линиялардын кошулган орундарындагы гирляндалардын арасынан да көрүүгө болот. Экинчи сүрөттө дал ушул гирляндалардын арасынан учкун пайда болуп турган сүрөт көрсөтүлгөн. Учкун газдагы турактуу агып турган ток эмес, ал үзгүлтүктүү мүнөзгө ээ. Пайда болгон учкун тез эле өчүп, анын ордуна жаңысы пайда болуп турат. Учкунду ширетүү иштеринде, караңгы бөлмөдө синтетикалык кийимдерди кийүүдө, троллейбус сымдары менен анын ток кабыл алгычынын ортосунда көп байкоого болот. Өз алдынча разряддын түрү болгон экинчи бул чагылган. Чагылган атмосферадагы өтө чоң учкундуу разряд болуп эсептелинет. Негизинен кара булут каптап, катуу жаан жааганда көп байкалат. Бир нече 100 метрден бир нече километрге чейин созулуп, жаркыроо жана катуу күркүрөгөн үн менен коштолот. Жарыктын ылдамдыгы 300 000 километр бөлүнгөн секундта, ал эми үндүн ылдамдыгы 331 метр бөлүнгөн секундта болгондуктан алгач жаркыроо көрүнүп, андан кийин гана үн угулат. Чагылгандын пайда болгон ток күчү 10 000 амперден 20 000 амперге чейин жетет. Көпчүлүк учурда бийик дарактар курамында сууну камтыгандыктан чагылгандарды тартып алат да жерге терең кирген тамырлары менен табигый чагылган тоскуч кызматын аткарып калат. Чагылгандын орточо узундугу 9,5 км болот. Чагылгандын температурасы 30 000 градус Цельсийге жетет. Бул күндүн кыртышынын температурасынан 5 эсе ысык. Кумга түшкөн чагылган кумду эритип, айнек түтүкчөлөрүн пайда кылат. Ошондой эле чагылган бир түшкөн жерге бир нече жолу кайра түшкөн учурлар көп кездешет. Анткени балдар, бардык эле заряддардай чагылган дагы каршылыгы төмөн жолду тандайт. Чагылган тийгендердин болжол менен 50% курман болот, пайызы. Чагылганды бир гана жерде эмес, Венера, Сатурн, Уран, Юпитер планеталарында дагы байкоого болот. Чагылганга байланыштуу бир нече кызыктуу маалыматтар бар. Мына ушулардын ичинен бир өзгөчө кубулуш болуп эсептелинет экен, бул чагылган. Ошонун ичинен биз төмөнкү окуяны айталы. Японияда тоого чыгышкан жаш натуралисттер катуу жаанда калып, коопсуздук үчүн альпинисттериндей арканга тизилип алышкан.
ошол маалда аларга чагылган тийген. Эң кызыгы, бир арканда тизиле жетелешкен балдардын 1, 3, 5 чагылгандардын курманы болгон. Чагылгандын таксанда тургандар, калган жуп катарда тургандарга эч кандай зыян келген эмес. Демек, бул чагылган өзгөчө бир мындай тандоого дагы ээ болот окшойт. Дагы айтылат, мисалы үчүн капчыкта тыйындар менен кагаздан жасалган акчалар турган болсо, жанагы тыйындарды эритип жиберип, ал эми кагаз акчага эч кандай зыян келтирген эмес учурдагы байкалган экен. Азыркы кездеги окумуштуулардын алдындагы проблемасы чагылгандан пайда болгон чоң токту канткен өнөр жай үчүн пайдалануу жолун табуу болуп эсептелинет. Анткени чагылгандан алынган ток күчү 10.000 амперден 20.000 амперге чейин жетет экен. Бул өтө чоң ток күчү болуп эсептелинет. Электр жаасы практикалык жактан эң чоң мааниге ээ болгон разряддардын бири бул электр жаасы. Электр жаасын алуу үчүн бири-бирине жакын жайгаштырылган эки көмүр өзөкчөнү пайдаланышат. Ал сүрөттө көрсөтүлгөн. Көмүр өзөкчөлөргө 40-50 вольт чамасындагы чыңалууну берет да, экөөнү бири-бирине тийгизип туруп, кайра акырындык менен алыстатат. Анча чоң эмес аралыкта өзөкчөлөр арасында жаага окшогон жаркыроо пайда болот. Формасы жаага окшош болгондуктан жаа разряды деп атайт. Ушул кезде ушул учурдагы температура 4000 градуска жетет. Электр жаасы 1802 жылы орус физиги Петров тарабынан ачылган. Электр жаасын көпчүлүк учурда өнөр жайда, кино тартуучу жайларда, маякта, ошондой эле кандай куймаларды алууда, металлдарды эритүүдө көп электр жаасы колдонулат. Балдар, биз өз алынча разряддын 3 түрүн карап өттүк. Учкун, чагылган, ошондой эле электр жаасын. Силерге тапшырма, өз алдынча разряддын дагы кандай түрлөрү бар экендигин, жана алар кандай шартта пайда болуп, кандай колдонушка ээ экендигин интернет булактарын пайдалануу менен тапшырмага жооп бересиңер. Мына ушул